Арбаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз сиздерге Катарда өтүп жаткан дүйнө чемпионатында көпчүлүктүн назарын өзүнө бурган футбол көрмандары тууралуу баяндап беребиз. Футбол көрүүгө 1600 км аралыкты жол басып барган Сауд Аравиялык күйөрман Абдулла Аль-Салями. Ал дүйнө чемпионатын көрүү үчүн 1600 чакырымды басып өттү. Бул тууралуу BBC-нин орус кызматы билдирди. Күйөрман кичи мекени Жиддадан Дохага чейин 55 күн жөө жүргөн. Катарга жетүү үчүн Абдулланын жолу оңой болгон эмес. Ал күндүн ысыгына карабай бир нече кум дөбөлөрдү басып өтүп, жапайы жаныбарлар чыкканын, карышкырларды жанынан көргөнүн айткан. Мен ардайым дүйнө чемпионатын көрүүнү кыялданчумун, бирок бул кыялым орундалбай келген. Анткени ал дайыма Бразилия, Орусия сыяктуу алыс жактарда болчу. Мен араб катары бул араб өлкөсүндө болуп жаткан чемпионатты көрүшүм керек болчу. Мен үчүн бул сыймык, деди ал. Аль-Салминин айтымында 2021-жылкы футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат бардык арабтарды бириктирет. Алар үчүн, өзгөчө катарлыктар үчүн чемпионат сыймык жана өз маданиятын жакшы жагынан көрсөтүү мүмкүнчүлүгү болуп жатат. Мындай жоругу менен Абдулла Аль-Салми футбол көрмандарынын арасында белгилүү боло алды. Аны менен көчөдөн таанып сүрөткө түшкөндөрдүн саны көбөйдү. Түштүк Кореядан келген 100 киши бүт стадионго угуза кыйкырып турду. Мындан бир нече күн мурун Түштүк Корея менен Уругвай бул дүйнө чемпионатында дагы бир голсуз оюнду өткөрүштү. Бирок мелдеш башталары менен кореялык күйөрмандар барабандарды кагышып, англисче да, корейче да ырдап жатышты. Күйөрмандардын бири Kwon, Корея үчүн футбол бул бардыгы, бул биздин жашообуз. Биз оюнчуларыбызды эч качан урушпайбыз, алар үчүн эң жакшысы, деди. Бул сөздөр биринчи таймда түштүк кореялык чабуулчу Хван Эу Чо мыкты абалдан голду өткөрүп жиберген учурду эң сонун чагылдырды. Корейлер аны урушпай, тескерисинче баш бармагын көрсөтүп, кол чаап жатышты. Ошондой эле алар алмаштыруучу катары чыккан ар бир оюнчунун атын айтып кыйкырып жатышты. Кореялык күйөрмандарды дагы бир тарабы менен тактап айтканда мелдешке улуттук кийимдерин кийип келүүсү менен да айырмаланып турду. Азиялык күйөрмандар бул дүйнөлүк чемпионатта сөзсүз түрдө араб жана африкалык күйөрмандар менен өз командасын кантип колдоо боюнча күч сынашат. Бүгүнкү күнгө даярдалган маалыматтарыбыз ушулар болду. Кайрадан амандашканча.